2-3 жыл мурун короого төшөлгөн ушул таштар устанын шыгын күчөтүп, оюн ойготкон экен. Бөлөк жерге конокко барганда дагы бир машинага салып койчу элем да, ылайыктуу болсочу. Кызыгуу көп болду. Таза болот биринчиден. Баягы жайкысын жууп коюп турабыз. Жууганда өңүнө чыгып, эми ушундай көрккө бөлөнөт да короонун ичичи. Эзели эпке келбеген катуу затты кандай кылып иштетем деген машакат устаны далай түйшөлткөндөй. Ойлоп жүрдүм да, таш өзү катуу болсо кантип иштетем? Эмне менен иштетсе болот? Баягы шаймандар барбы? Баягы карап неметип көрдүм, мына бизде жок экен да. Нурлан акыры колдо бар көзөгүч, кескич сыяктуу шаймандар менен эле иш баштаган. Алгачкы буюму кыйла жөнөкөй болгондой. Кантип жасайм деген бир кыйынчылыктар болду. Мен үчүн баалуу эмгек өзү тайызыраак болуп калган. Азыр интернетке киргизип койсом ошол элдин кызыгуусу аябай жакшы болду да. Таштардын ичиндеги сүрөтү менен көрүнүшүн элестетип алып, жазап бүткөнчө ашыгып, уйку бетин көрбөй калган учурлар да болот. Ар бир ташты ошол карап, ар бир ташты оодарып көрүп, ошонун текстурасын, ошонун сүрөтүн караш бул мен үчүн рахат да. Уста кыялындагы таштарды табуу үчүн көл кылаасына эле эмес, миңдеген чакырым алыска барууга даяр. Машинамдын шопуру таң калды эле да. Тоң районунда таш жок калгансып, ушу Нарынга баратабыз депчи. Ар бир мен баягы керек болсо тиги түштүк жергесине деле барып таш алып келгенге даярмын да, эгер баягы кооз таш чыгып калсачы. Бул таштарда качанкы доорулордун сыры катылып жаткандай. Устанын көөр төгүлгөн колунан өткөн таштардан өзүнчө бир кооздук жаралууда. Бири-бирине такыр окшобойт да, формасы боюнча дагы, сүрөтү боюнча дагы да. Эң биринчи баягы ар бир адам ушундай раковинаны алып атканда менде эле бар деген ой калат да. Кол өнөрчү буга чейин бухгалтер болуп иштечү. Эми элетте өзүнүн ишканасын ачууга камданып, үй бүлөсүнө да элге да пайда келтирүүгө белсенип турган чагы.